Алмамбет. Жолго кирсе жолдошу, жоголоор жерде колдошу, жол ачырса жол борсо. Кытай манжуу калмактардын башын бириктирип, сурап турган эсен кан болуп, ага баш ийген дагы бир топ майда кандардын ичинде Соорондук эле. Соорондук 54 жашка жеткенче эркек бала көрбөй, туяксыз өтөмбү деп кападар жүргөндө зайыбы эгзер уул төрөйт. Бала төрөлгөндө 70 күнү күн жаап, жер титиреп турду. Бул тегин бала эмес деп Соорондук бир эсе сүйүнсө, бир эсе жүрөгү оозуна тыгылат. Акылмандарын, кеңешчилерин, аксакал көксакалдарын жыйнап той берип, балага ат коюуну суранат. Тойго келгендердин баары түпөйүлдөнүп, ылайыктуу ат таба албай, дабдарып турганда кайдан жайдан бир дубана пайда болот. Аты Алмамбет болсун дейт дубана. Айтылып калды деп Соорондук баш ийкеди. Беркилердин баары макул болду. Кийинки айтымда ошол барган дубана кыргыз экен дешет. Ошентип Алмамбет деген ат алган бала 6 жашка жеткенче кан сарайында Аспиет Алпеч менен багылды. 6 жашка жеткен соң Алмамбетти 6 баштуу ажыдаардын сыйкыры деген окууга берет Соорондук. Көп балдар менен ал окууда Алмамбет 6 жыл окуйт. Ошол кезде Алмамбет менен кошо Каражойдун Шыпшайдары да окуйт. Ал Алмамбеттен 3 ай артыгыраак окуп бүтөт. Ал окууда Кытайдын окумалдары, сыйкырчылары, аскер адистери, жайчылары, окуучуларын ар түркүн өнөргө адис кылып чыгарат. 6 жыл өтүп, Алмамбет 12 жашка жеткенде атасынын колуна келет. Карып калган атасы уулуна кан тактысын берет. Ошентип Алмамбет эл сурап калат. Атасынын сурагында турган Таңшаң түгүл Алмамбет какан журтун да сурайт. Эл жерине кыдырып, кол кошуунун текшерип, улам бир шаарга барат. Барган жерде эле тургун калк колго түшкөн туткун болобу, ал болбосо өз ичинен болобу, бир кишини желкелеп келип, Алмамбеттин алдына муздамакчы болушат. Садага чапкан сыңары ошондой кандуу салты болуптур. Адилет туума Алмамбет садагага союлчуларды улам барган жеринде бошотуп кое берет. Осол экен мыйзамгар. Бул мыйзам жокко чыксын деп Алмамбет жардык кылат. Жардыгы кан ичкич төбөлдөргө жакпайт, бирок калайык калк адилеттик сезип Алмамбетке ыктайт. Алмамбеттин мартабасы балант боло берет. Даңкы чөлкөмүнөн ашып, түп Бейжиңдин элине, атүгүл жалпы Кытай, манжуу калмактарга тарайт. Алмамбеттин кадыр баркы мынчалык көкөлөп баратканына эсен кандын ичи тарайт. Жашы Алмамбет менен тең катар Коңурбай да чет Бейжиң менен түп Бейжиңдин ортосун сурап, эрдиге ашып-ташып, жоокердик даңкы көкөлөп турган чагы. Күндөрдүн бир күнүндө Алмамбетке атасы Соорондук арызданып келди. Коңурбай калча көпкөн экен. Менин кан жайлак деген жайлоомду тартып алыптыр. Элин жайландырып салыптыр. Уул болсоң кайра алып бер. Алып бербесең калчанын колунан өлүп бер. Атасынын жемесинен мурунда Коңурбайдын зордугуна жини келди Алмамбет. Табындагы кыл жээренди минип, тандалма кошуунун алып, Коңурбайды беттеп жөнөп калды Алмамбет. 6000 жайсаң, 1000 калдай Коңурбайдын ар дайым жанында жүргөн жөкөрү. Кечилдин каны эр калча демейки адатынан жанбай, жайсаңдарынын согуш өнөрүн тескеп турган чак экен. Жер дүйнө бүт кол алдында. Алгаранын бут астында жаткандай толуп турган чак экен. Атасы Алооке Алатоодон сүрүлүп, Манастан качып келгенине каары кайнап, кек алышка камданып жаткан чак экен. 6000 жайсаңына тыяктагы чогулуп жаткан 6 сан кошуунду согушка даярдашты тапшырып турган чак экен. Көөнү келсе Алмамбетти да колу менен ала жүрүүнү ой кылып турган чак экен. Алмамбет барып Коңурбайга салт каадасы боюнча ийилип учурашты. Коңурбай бийиктигин, кыйындыгын жайсаңдарынын көзүнчө көрсөткүсү келбеди. Ооз учунан али калды. Алмамбеттин тиштери кычырай түштү. Коң төрө, укчу сөзүмдү деди. Манастан кордук көрүп алып, бизге зордук кылганың барбы? Атамын кан жайлагын кайтаргын. Өз элиңди бил, өз жериңди бил. Алдына эч ким мынтип бет келип, тең ата сөз айтпаган Коңурбай жайсаңдарынын көзүнчө намысына доо кеткендей көрдү. Кытай манжуу калмактын баары меники, кан жайлак эмес, сенин атаң да меники, сен өзүң да меники, билсең, деп күпүлдөп кое берди.
Сен кайдан чыккан калыссың? Өлүгүңдү жүктөтүп, Эсен канга тартуу кылып барбайынбы? Деп Алмамбетке октолду. Алмамбет жалтанып калчу беле. Каршы найза сумдуруп, беттешкен жерде чоң коңурду Алгаранын соорусуна чалкалата сайып өттү. Коңурбайдын жайсаңдары менен Алмамбеттин аскери кымгуут түшүп, чабышып кирди. Алмамбет кайра кайрылып Коңурбайды качырып киргенде, ал такаат бере албай, Алгаранын оозун бура тартып, соорусун салды. Кыл жейренди теминип Алмамбет кууп берди. Карчытында канаты бар Алгара булуттуу көктүн астынан муундуу чөптүн үстүнөн карааны кээде көрүнүп, кээде көрүнбөй, закын болуп калчаны куткарып кетти. Эрөөлдөн эри качкан соң жайсаңдары туруштук бермекпе, чуркурап баары качты. Алмамбет Эсенгандын өзүнө бармак болду. Эсенгандын алдынан бир өтүп коюу туура. Бирок Алмамбеттен озунуп, Эсенганга жетип барды Коңурбай. Улуу ханым, деп арызданды Коңурбай. Соорондуктун арамы 12 жашында такка отура калып, адилдик кылмыш болуп, элди колуна алып зор чыкты. Менин түп максатымы ойлобой кан жөткүрттү. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дейт буруттар. Ак сөз экен, ойлосом. Тиякта бурут деген жоо күчөп келатса, анын өртү жайылып кетелекте өчүрсөм деп мен жүрсөм, бул арам жолума жолтоо болуп алды. Же атасынын айтканыбы, же өзүнүн арам оюбу, неси болсо да ниети бузук көрүнөт. Оюнда мени урутуп, өзүңүн тактыңа көз арткандай түрү бар. Коңурбайдын сөзүнө муюп отурган Эсенганга Алмамбет кечигип барды. Ханым, Коңурбай деген заңгарың 6000 жайсаңын кутуртуп, карапайым элдин баарын ыйлатты. Зордугу күчөп, элди басып алып жатыры, жерди алып жатыры. Кечилдин канын кой дей турган жан жокпу? Эсенган 7 жыл өскөн, эгин тырмап, тик карап, жооп бербестен, андай мындай дебестен, ордодон чыгып кетти. Алмамбет далдайып туруп калды. Түп бейжинде Алмамбет дагы 7 күн жатты. Эсенган кабыл албады. 7 күн өткөн соң, мында туруп нетейин. Колум сыртта калды эле, Коңурбайдын 1000 сан кошууну коргулуп жүрбөсүн деп, аттанып, капкага бет алды. Ошондо алдынан айнектей болгон сулуу кыз чыкты. Бурала басып жакындап, «Аялдай туруңуз, баатыр», деди жылаажындай үн менен. Жыпар бурап кыргоолдой кулпурат. Ээрчиген нөкөрлөрү ызаат кылып, басып өтө бергенде сулуу кыз Алмамбетке муну айтты. «Мен Эсенган кызы Бурулча, баатыр, сизди сыртыңыздан угуп жүргөм. Азыр өзүңүздү көрүп турганым. 7 күн бекер жаттыңыз. Атам сиздин атаңызга алдыртан киши чаптырып, боёгу канганча сизди жамандап салды. Атаңыз азыр сизди көрөйүн деген көзү жок. Кечинде атамын мындай сөзүн кулагым чалып калды. Жайлатып салсам болот эле, жаманатты ылаңкы сөзүн калбасын мойнумда. Ал арам өз атасынын колунан өлөт деди. Муну укканда боюм үркүп, эртеден бери жолуңузду тосуп жүргөм. Бул жерде сизди соогойбойт. Батыр балар эл табыңыз. Баш калкалар эр табыңыз. Өзүмдө эле эрмин деп бөөдө азапка калбаңыз. Көпкө топурак чача албайсыз. Мунун баарын мага эмне үчүн айтты дээрсиз. Озунуп оюн айтыш кыз балага кыйын. Антсе дагы айтайын. Кеминде 7 жылы күйөрмүн. Күдөрүм үзбөй жүрөрмүн. Кайыр кош баатыр. Бурулча шарт бурулду да, кымча бели ийилип, жибек көйнөк шуудурап, кыл чайбастан кете берди. Алмамбет көпкө турду, оюн жыя албай. Кыздын сөзүнөн да өзү анын ичин уйгу туйгу кылып кетти. Жоо көргөндө козголбогон жүрөгү опколжуп туйлап, найзанын тилин көргөндө ирмелбеген көзү түшкө кирген перидей алыстап бараткан кыздын артынан жалдырай тиктеп, талып кеткенде ирмелип турду. «Атаке», деди Алмамбет кайрылып келип түшкөндө. «Атаке, чыныңды айтчы. Уулуңан бир сөз күтпөй Эсенгандын тилине кирдиңби?» «Жаман арам», деп бакырды соорондук. «Кан жайлагымы кайрып бер деп жөнөтсөм, сен барып калчаны каңтара саясың. Буруттун ала тоосун кайра басып алып, элин тукум курут кылам деп, калк намысын талашып, камданып жаткан Коңурбай менен аны айдактап отурган Эсенганга, калыңгы тайманжуу калмакка жаңжал саласың. Сени мен ошентип бейбаштык кылып кел дедим беле. Сен дейди эл бузаар дейт. Эл сурагын деп тактыга мингизип койсо, сурагандын ордуна кыңк дебей жүгүнүп турган каратаман калкты эркелетип, менин төбөмө чыгарасың. Мунуңу ата безерлик дейт. Мен эмес, сен чыныңды айт. Бозулсаң бузулганыңды айт. Өзүм жайлап салайын. Буркандын жазмышы болсо, туяксыз өтөрмүн да дүйнөдөн.
Бузулбасаң, кутурганыңды айт да, бу жолуңан кайт. Коңурбай баатырдын алдына кол кушуруп түш, жанына жөкөр болуп бер. Атасынан мындай сөз уккан Алмамбет кирпик какпай, түн кечирип, санаасынан сан ойду өткөрүп, ары толгонуп, бери толгонуп, таң кулан өк болгондо төшөгүнөн туруп, жоо кийимин кийинди. Жоо жараган элинде, бал чайкаган кымыздан кере жутуп, жан жигитине кыл жейренди токутту. Миңдей жан жөкөрүн тандап аттантты. Ууга чыгалы, зеригип кеттик деп койду. Таң кашкайып атканда Алтайды багыт алып жолго чыкты. Эр жигит ач бел куу жондо өлөр, же кордук көрсөткөндөрдөн кегин кууп, кайрылып биргелер деп ичи өрт менен жалын болуп, ат энесинен, эл жеринен кечип кетип баратты. Көп узатпай алдынан энеси эгзер тосуп чыкты. Кулунум, жалгыз элең уядан, улуктун калдың каарына, 60 тамырым зыркырап, жаным сыздап турса да, сени менен коштошоюн деп тосуп жүрөм. Эми бул эл сага эл болбойт. Бул жер сага жер болбойт. Коңурбайдын кечилдери акмалап аңдып жүрөт деп уктум. Сыздап турган энесин сооротуп, Алмамбет айтты. Энеке, гүл багым урап ор болду. Коңурбай башымды тепседи. Кошуунду мол алып, чет бейжин менен түп бейжинди кошо чабайын десем, атама сөзүм өтпөдү. Тирүү болсом бир кабарымды билгизермин. Өлүү болсом аксы түңдү кечене. Аңдып жүргөн тыңчы кечилдер Алмамбеттин аттанган бейлеп үйрөтүп койгон каргасынын канатына кат байлап Эсенканга учурду. Эсенкан жети сакалын жулгулап ордочуларга бакырды. Коңурбайды баш кылып, Нескара Жолой Ылама Бөргөз баатырларын чакырды. Арабыздан анык жоо чыкты. Соорондуктун арам сийдик уулу, жөн десем туулу экен. Алтайдын белин ашырбай тирүү кармап келгиле. Өлтүрбөй өлөсө кылып кыйнап келгиле. Колдон чыгарып жиберсиңер. 5-6 жылдын ортосунда аны бейжиниңден көрөсүң, деп чаңырып баатырларын айдады. Алмамбет энеси менен коштошуп, Алтайды багыттап узатып чыккан миң жөкөрү менен аймагынан алыстап чыга берерде, алды артын камалаган калың колго кептелди. Нескаранын колу бетинен, Коңурбайдын колу артынан, Жолойдун колу оң ныптасынан, Ыламанын колу сол ныптасынан камап, жылчык койбой чырмап калыптыр. Бел байлаган беги жок. Беги түгүл атасы касташып турганда Алмамбеттин айласы кетти. Кармашпай жөн эле кете албасын көргөндө, акыры башта бир өлүм деп, кайраттан башка аргасы калбады. Ызгыш жебе кейиптенип, миң жөкөрүн шук-шурулган 3 бурч кылып, өзү эң алдыда жебе тили болуп, Нескаранын колуна айкырып найза сундуруп, итерги тийген таантай жарып өттү. Алмамбетке бет келип каршы тура албай, Нескаранын колу чуру-чуу түшүп жарыла берди. Алмамбет жөкөрлөрү менен суурулуп чыга бергенде, артынан кубаламыш болгондорго ит урушун салганда, артынан кебес белбоо, кең өтүк, кечилдин каны Коңурбай алгараны алкынтып кууп калды. Өлсөм да ушу сени жайлап кошо ала жатайын деп, Алмамбеттин жаны кашайды. Чабышып жаткан калың дододон четке качмыш болуп, Коңурбайды эендетип алды да, кайрылып найза сундурду. Бет келип сайышпай качып бериш, калың колунун арасына азгырып кириш Коңурбайдын адаты. Бу жолу да ошентти. Бу сырын билип калган Алмамбет колуна жеткенче сайып калсам экен деп, кыл жейренге камчы салды. Колуна кире берерде жетип барып, Коңурбайды айдалыга саярда туурадан Торубе минген бир баатыр качырып келип, Коңурбайды бөйрөккө муштап өткөнү. Коңурбай ат боортколоп, мойнун кучактаган бойдон колунун ичине кирип кетти. Бу ким болду экен деп караса, энеси Эгзер экен. Уулума караан болуп берем деп, чачын төбөсүнө түйүптүр. Жоо кийимин кийиптир. Торубеге миниптир. Анан алигинтип, Алмамбет жетпей өксүп баратканда, капталдан келип, Коңурбайга тийиптир. Коңурбайдын колу баатырын сайдырып алганга арданып, каарына калабызбы деп бир эсе коркуп, Алмамбетке аламан чабуул коюшту. Алмамбет колу миң жөкөр, Кытай манжуу 6 сан. Теңдеше турган жорокпу. Кырчылдаша сайышты, карсылдата чабышты. Эки мүрү дал болуп, эки колу кылыч көтөрө албай шал болуп, кыл жейрендин эчки башы кызыл ала кам болуп, Алмамбет дододон суурулуп чыгып, токойду аралай из адаштырып, кайра келип башка бир дөбөдөн
кылтыя көз салды. Эңир болуп калган кез. Кан майдан тынчып, сулаган өлүктөр жатат. Душман жайына кетип, жөкөрлөрүнүн азгынакай калганы салбырап бери келатат. Алмамбет нары бери дүрбү салып, энесин издеди. Бир боордо тору бээ жүрөт, чылбырын сүйрөп, от жалып. Энеси гана тетиги жылгада жүздөй манжуу бир өлүктү качырга артып алыптыр. Түп бээжинге багыт алып жөнөп калыптыр. Алмамбеттин жүрөгү сезди жамандыкты. Неси болсо да көрөйүн деп, тыңый түшкөн кыл жээренге камчы уруп, кыйкырып найза сундуруп, жүздөй манжууну ыдырата кууду. Качырга арткан өлүк жүрөгү сезгендей энесинен сөөк экен. Алмамбет ат жалынан бир тутам жулуп алып, кычырата чайнап, чоктой көзү кызарып, жаалы келген белем, энесинин өлүгүн эсен канга тартуулап алып арчы жайсаңдарды улам бирден кууп сайып, качканынан калганын жайлап жиберди да, энесинин сөөгүн качырдын үстүнөн алып, бош калган аттын бирөөнүн ээрине бек таңып, майдандан сууруп чыкты. Жөкөрлөрүнө жетип, токой аралай жүрүп отуруп, ортодо бир айдың дөбөчө бар экен. Ош жерге койду. Мелмилдеген эртиш дайранын жээгине жетти Алмамбет. Үйүз-бүйүз жээги жай капай бет, мелтиреп аккан кыл эртиш, бир карасаң тунуп турган көл сымал, бир карасаң жыбылжып аккан дарыя. Өйүздө калың эл жүрөт. Айлыбы десе үй жок, жоо чалыш десе согуш жок, кыязы салбырын салып, аң улап жүргөн төрө мырзалар сыяктанат. Дүрбү салып карап турган Алмамбет ошол топтун ичинен көк ала аргымак минген бир кишинин башкалардан артыкча караганын көрдү. Ал мырза казактардын Айдаркан деген ханынын Көкчө деген төрөсү болчу. Алмамбет баамдагандай аң улап жүргөн кез эле. Эмнеси болсо да тетиги эрге барайын, Буркандын жазганын көрөйүн, кабыл албай касташса ошолордун колунан өлөйүн, достошсо жан кыйышпас досу болуп берейин деп, Алмамбет кейиштүү үшкүрүнүп туруп, Безери сапар жолуна деп бир боз бээни чалдырды. Ажыра шаяк кылдырды. Кубанычынан капасы арбын болуп отурду. Мелмилдеп аккан дайраны термилип тиктейт да тиктейт. Ою 10 тала, санасы сан тала. Миң жөкөрдүн 3төн бири калыптыр. Алмамбет кайыр кош сөзүн айтты. Жигиттер, өз элим мага эл болбоду. Өз жерим мага жер болбоду. Өз атам мага ата болбоду. Каралашкан өз энемен айрылдым. Эми бул жерде туруп нетейин, кай муратка жетейин. А көрө тобокелчи суу кечет дегендей, каңгыган жолго түшөйүн. Ажал жетсе өлөрмүн, өлбөй тирүү болсом, 7 жылда кайрылып биргелермин. Эсен кан менен коңурду мен ошондо көрөрмүн. Бар мүчөсү келишкен бу кайсы баатыр болду экен деп, казактар Алмамбеттин караганын алыстан көргөндө жарданып карап турушту. Эки чана чүйлөтүп, кыл жээрендин эки карчытына байлатып, эртишти кечип өткөн Алмамбет эки чанашты чечип, желин чыгарып, канжыгасына байлап, ашыкпастан ат минип, теги бийик жээктен жарданып карап турган казактардын тобуна, ортодо көк ала аргымакчан турган Көкчөгө түз барды. Кома, деди кытайча салам айтып. Не дейт? Ойбай соруңдурайын, бу Кытай го? Деп бакырды бир казак. Алмамбет бурут тилинде билчү. Арба баатыр, деди Көкчөнүн теке маңдайына барып. Ай солайды, деди дагы бир казак. Бар бол баатыр, деп алик алды Көкчө. Баатырлар тек сурашты, жай сурашты. Оболу үрпөйүшү учурашкан немелер каркыттан кымыз ичкен соң, сырларын айтышып бүткөн соң, тамаша сөзгө киришти. Жапакеч жан жөкөрлөрү Көкчөнү көтөрө чалып, калжың сөзгө киришти. Каткырыша күлүштү. Ошону менен токтоду. Көкчө Алмамбеттин атасы Айдаркандын ордосуна алып жөнөдү. Айдаркан алдыртан Алмамбеттин жайын билип жүргөн экен. Көкчөгө да айткан. Көкчө ошол үчүн эртиш жээктеп аң улап, акмалап жол тосуп жүрмөгө. Бирок Алмамбет менен жолукканда ал сырын айткан эмес. Күтүнүп жаткан. Айдаркан чабарман бараары менен Алмамбеттин башын куттуктамакка ак боз бээ чалды. Айылындагы аксакал көксакалдарды чакыртты. Келген эл Алмамбетти башың куттуу болсун деп бата берип тарады. Айдаркан Алмамбетти бала кылып алайын деп өз ордосунда калтырды. Ага Көкчө да макул болду. Алмамбет да макул болду. Арадан 6 ай кыш жаз өттү.
Жана дагы 1 ай өттү. Алмамбет жатып ой кылды. Мынтип дардайып жата берсем, аскер өнөрүм кайда, согуш демөөрүм кайда калат? Ашка жүк, башка жүк атыкпаймынбы? Казактар жукарып турган кез экен. Алтайдан нары Амур дайра боюндагы жайлоодо жылкы семирип нык болгон чак. Коңурбай менен Жолойдун малы ошоякта жайлачу. Айдаркан атага айтайын. Жаныма кылыч шилтеп жаа тарткан, найза сайып айбалта чапкан мыктуулардан арбын берсин. Мелжеген жерге барып, жылкы тийип келейин. Жакырланган элге бөлүп берейин. Алмамбет оюн айтканда Айдаркан дароо куп деди. Былтыр жылкыбызды тийип, малыбызды чаап, кордук кылган Алтайдын тыргооту менен манжу калмактар болду. Ошондон улам элим жукарып, алиге оңола албай келатыр. Барсаң барып келип алам. Кайтпай жүргөн кегимди алып берип алам. Алмамбет жанына 90 жаангер алып, Алтайдан ашып, Амур дайранын оң жээгин кыркып жүрдү. Мелтиреген кең жайык шалбаа чөбү белден. Сансыз жылкы жайылып жүргөнү. 14 байдын малы экен. 30 миңче бар экен. Кеч киргиче Алмамбет токойдо бөгүп жатты. Түн бири окун болгондо калың жылкыны оодара айдап, жапырак кууп алдыга салды. Калмактар ызы чуу түштү. Чагала, көкөнө дешип, чуркурап кууган калмактарды Алмамбет жаангерлери менен кайрыла калып, беттеше тосуп, аттарынан аңтара сала берген соң, калганы даап кууя албады. Алдынан тоскон буугун жок, артынан түшкөн куугун жок. 1 айдын жүзү болгондо, чаңы көккө ызгыган дуу менен Айдаркандын айылына сан жеткис жылкы күтүрөп келди. Ата улуулап чакырып, жалчы жакырын калтырбай, Алмамбет элдин баарын марытты. Байларын огу бетер байтты. Көчөргө миң кичи жокторун 2-3төн аттуу, бейлүү, тайлуу кылып жарытты. Ошентип Алмамбет оозго алынып кетти. Эркөкчө буякта калды. Арызданган да Алмамбетке келет, кошоматчысы да Алмамбетке келет, акы сураганы да Алмамбет, кыйшык карап кычыраганы да Алмамбет. Көрө албагандар көбөйдү. Арага бузуку кирди. Алмамбеттин айдап келгенин жеп семирген казактар ага да тойбоду. Алаштын арасынан чыр чыкса, жалгыз Алмамбет бүтүрчү болду. Тийип келген жылкысын бекер бөлүп берчү болду. Биз бийлик кылып турганда, бирөөнүн уурлугун кармасак, тогуздап айыпка жыгып чечөлек, адилеттик кылам деп, Алмамбет ал рызкыбыздан айырды, деп төрө заада бек заадалар чогулуп, бирин-бири көкүтүп, бирин-бири токуруп, өзү айткан калпына өзү күүлөнүп алышты. Казакты Кудай урабы, каңгып келген бир Кытай калкка бийлик кыларбы, деди бири. Ага эниден чыр чыкса, алдап соолап жараштырып, айыбын алып чечөлек. Андан калдык куржалак, деди бири. Мурда андай чатакты эркөкчө сендер өзүң баскыла деп койчу эле. Бу Кытай адалсынып, баарын өзү бүтүрчү болду. Жада калса анча-мынча айып жесек боло, деп ичи күйдү биринен. Калмактан тийип келген сан малдын баарын кедей менен кембагалдарга таратып салган эмнеси? Деп көзү күйдү биринен. Акыры бийликти биротоло бир Кытайга алдырып кой электе, мындай акыл куралы, деди Алим деген акылдуусу. Көкчө баатыр көөлдөгөн көңдөй терек. Дүйнө байлыкты кенебеген бадырек. Бирок катынын бирөө карап койсо, кан ичмеси кармаган ичи таар неме. Көкчө төрөгө жакшылап айтсак, бу коржоңдогон Кытайды ээн жерге ээрчитип барып, канжар уруп, жайлап салбайбы? Каңгып келген шордуу кул карга кузгунга жем болуп, эти эпет, сөөгү сөпөт болбойбу? Деди эрдемсиген Жанбай. Эр Коңурбай баш болуп, Кытай манжуунун балбандары жайлай албаган баатыр бир бычактан өлчүп эле. Кайра өзүңдү өлтүрбөйбү? Намысына чыдабай, эл жеринен кечип, бир бычактан өлөйүн деп сага келчү эле. Өзүң түгүл элиңди кырбайбы? Деп дөөкүр күпүлдөдү. Айтписе, Айдаркандын балдары казир Алмамбетсиз сие албай калды гой, деп жаны кашайды Бообектин. Алиге айтылган акыл туура болор, деди Салимбай. Көрөр көзү агыр кеч сулуу Алмамбет менен соо эмес деп, көкчө төрөгө жеткирели. Андан аркысын көкчө өзү билер. Аны төрөгө ким даап айта алат, деп адырайды Айтак деген. Катындан күбө табыңар, деди Үмөт. Ошо көкчөнүн өз токолу, агыр кечтин күндөшү Бидайкүл жарайт бул ишке, деп өрөпкүп кетти Согорбай. Ошол болду. Бидайкүлдү көкүтүштү, көндүрүштү. Гөөдөк көкчө токолунун койнуна түнөгөн түнү эзилишип жаткан төшөктө аймалаган токолу алдыртан жыдырып, коңулга кирген жылаандай сойлотуп, кылыктана шыңк этип,
экөөбүз минтип жатканда төрөм сулуу байбичең соо болсо болду гой, деп эркелей кучактады. Не быжылдайсың, деп Көкчө Бидайкүлдүн колун кагып жиберди. Бидайкүл бышактамыш болду, кучактамыш болду. Ооздон чыккан сөз кайра кирмекпи? Болору болду деп эбиреп-жебиреп үйрөткөн сөздүн баарын айын кылып айтып берди. Көкчө жыйрылды, тиши кычырады, жаак эттери түйүлдү. Денесин жалын алгандай суулап, жуурканды тээп салды. Тынч албады, уктай албады. Бидайкүлдү каргантты, ант бердирди. Ишенип да, ишене албай да жатты. Акыры кийинип туруп, чоң өргөөсүнө кетип калды. Таң аттырбай, түн катып келген төрөсүнүн түрүн көрүп, Агеркеч айран таң болду. Шам жагып, колуна суу куюп, алдына дастаркон жайып, бал чайкаган кымыз сунду. Көкчө албады. Агеркеч алдына койду. Көкчө колунун сырты менен кымыздуу кесени төгө түрттү. Кантесиң төрөм, мунун кесир болор, деди Агеркеч чочулап. Жүрөгү түрсүл кагып, бирдемеге түпөйүл боло берди. Көкчө дулдуюп унчукпайт. Оң куюп отурду. Агеркеч кашында жалжылдай тиктеп, аң-таң. Бир окумда Көкчө унчукпастан ордунан турду да, сыртка чыгып, жөкөрүнүн бирин чакыртып, ат токутуп, жанына киши албай, караңгы түнгө сиңип кетти. Эшикти кыңайта түргөн Агеркеч артынан карап туруп, ат түбүртү угулбай кеткенде араң үшкүрүнүп кайра кирди. Жүрөгү бир жамандыкты сезе берди. Көкчө Алмамбетке жөнөгөн. Сөздүн кызуусунда жекеме-жеке ачык айтып ак сүйлөшүп алайын деген. Эгер Алмамбеттин актыгына көзүм жетсе кайра келип, таң аттырбай Бидайкүлдү соёюн деген. Айдың талаанын айдарым жели чекесин муздатты, көкүрөгүн салкындатты, ачууга алынган күйүүсүн жандырды. Көкчө Алмамбетке түз барбастан, атынын башын буруп, ай талаага бастырып кетти. Ушак айың жайылды. Эл ичи күбүр шыбырга толду. Агеркечке да жетти. Алиги түндө төрөсү кабагын карыш түйүп, сүйлөшпөй кеткен себепти, кептөр күнү кайда экенин Биларман байбиче айттырбай аңдады. Бир кези келген кечинде Көкчөнү дулдуйтпай сөздү өзү баштады. Байым, сен уккан сөздү мен да уктум. Арам ойлуу бузуктардын сөзүнө аз кырылсаң азарсың. Тууган деген ошол. Бар болсо көрө албайт, жок болсо асырай албайт. Менин көзүмө тик карабаган келгин баатырды эптеп жайлатып, сени эндекей калтырайын дегендердин кем акылдыгы, жегастыгы. Алмаңды өздөрү даап өлтүрө албай, сага жүктөп жаткан көрүнөт. Аны өлтүрбөй, мени өлтүр. Өлсө бир катын өлөр, өзүң өксүбөгөндөй бол. Көкчөгө арбак конду деп көрө албай жүргөндөрдүн табасы кансın. Өлтүрсөң да айтарым. Алмамбетти кетирсең да айтарым. Андан айрылган күнү өзүңүн отуң өчөр. Агеркеч айтып токтоду. Көкчө кыңгыранып жаздыкка чыканактап жаткан калыбынан туруп отурду. Болуптур, көрө жатарбыз, деп күңк этти да башка сөз айтпады. Көңдөйгө сөз уйбайт турбайбыга түгүн, деп иштен күйүп, Агеркеч эрдин тиштенди. Өлөң чөпкө тийген оттой ушак өртү дүрүлдөп жайыла берди. Бектери жолугуп калган Көкчө менен учурашып туруп, Агеркеч жеңгей аманбы? Жеңгейдин асырандысы Алмамбет баатыр жүрөбү? Деп какшыктоочу болушту. Көрө албай жүргөн көөсөрлөр, бата албай жүргөн байкуштар, өтө албай жүргөн өксүктөр, жете албай жүргөн жезиттер тилдеринен уу чачып, Алмамбетке өчөгүчтүгүн тыйбады. Көкчө баатыр канчалык ала көөдөк болсо да, акылдуу жан эмеспи? Этек алдынан чыккан чаңдай бу сөздү басайын, ушактын анығына чыгайын деп, эл билген Бекзаада, Төрөзаада аттууларын чакыртып, Даамамат Агеркечтин өргөсүндө өтчү жыйналыш ордун токолу Бидайкүлдүн ак отоосуна которуп, элдин башын кошту. Көкчө өзү баштап, арнамыстуу, акылдуу дегендин алтымышы чогулду. Ай туяктан бээ союп, алдыга кымыз, шубат тартылып, аларды баскан арак келди. Кымыздан тарткан арака күчаладан кошуп ачыткан, бирден лактырып жиберишкен соң, бардыгы күжүлдөп, сөзгө киришти. Көкчө сөз баштады. Кана, айтыңарчы, аныгын. Менин катыным Агеркеч Кытайдан каңгып келген кул менен көңүлдөш деген сөз чыкты. Менин көңүлүм ооруйт дебегиле. Ачыгын айткыла. Арамдыгы чын болсо, ал кулду азыр кармап соёлу. Адалдыгы чын болсо, апсана сөздү коёлу. Алиги арак ыстып бойго тараса да, алтымышы тең озунуп сөз айта албай селейишип отурду.
Карабашыл кош аяк 60 эрекенбиз, арабызда жалгыз ургаачы Бидайкүл жеңгейден сурайлычы, деди Салимбай. Сен айтасыңбы? Деди Көкчө токолуна карай карап. Минадан дагы бир лактырып ийсиңер? Деп Бидайкүл арактан дагы койдурду. Лактырып жиберишти. Бидайкүл Көкчөнүн маңдайына жүйрүтө отуруп, тик карабай жер карап сөзүн айтты. Бозукта болсо байбичең менден жакшы. Күнү болсом да кептин чыны жакшы. Байбичең менен Алмамбеттин жакындыгына күбө аталам. Жарайсың жеңгей, деп туш-туштан бакырып калышты. Көкчө кара көк болуп түтөп отурду. Бидайкүл сулуу да болсо акылы кем экенин билер эле. Бирок эл көзүнчө мынтип кашкая айтканына жаны да кашайды. Жаалы да келди. Бидайкүл болсо тиги бектердин тилине жөн эле кире берчү келесоо катын эмес да. Анын өз ою бар. Чыгаан катын деген атка конуп, байбиче болуп башкарып, эл алдында ак эркеч жаркылдап жалгыз өзү жүргөнүнө ичи күйөт. Өзү көлөкөдө калганына ичи күйөт. Кезеги келсе гүлдөбөгө тебелетсем деп көптөн бери кекенип жүрөт. Анан дагы Алмамбет келгени жүрөгүнүн асты тызылдап, келбети келишкен баатырды көргөн жерде бүткөн бою балкып, ысып турчу болгон. Оюнда эптеп Алмамбетти кубалатып, өзү кошо ээрчи кетсем, ушу баатырга байбиче болуп берсем дегенде ак эткенден так этет. Болбосо айда жылда бир түнөгөн Көкчөдөн эмне опо? Муна ошол үчүн айтканы оңунан чыгаарын билип, 60 акылмандын колдоосунда турганына бел байлап, кашкая сүйлөп турмага. Тузурган кулду алып кел, деп бакырды ачуу менен аракка угуп турган Көкчө. Дагы бир лактырып ичти. Дуулдап сөзгө киришти. Баары кызып алды. Чыйырдан чыккан колду мен жайлайм, деп бакырды Бообек. Иттин да ээси болот кой. Мунун сурап алаар ээси жок. Не кылсак өзүбүз билебиз кой. Канжардын курчун алгыла, баарың бирден сайгыла, деп айкырды Калдарбек. Харам кулду азыр сойбосом, алганым тул калсын, деп күпүлдөдү эр Көкчө. Ошентип ажылдашып, арактан дагы лактырып, баары курмандык кулга бата кылып ичти. 2 жас оол чакырып барганда Алмамбеттин алыбуштуу жүрөгү. Атама душман чыкканда да ушундай белги болду эле. Бул эмнеге деп ойлоп койду да, Алмамбет аттанып жөнөп берди. Бидайкүлдүн ак отоосуна жакындаганда иштегилердин күү-күүсү угулду. Маско булардын баары, деп баамдады Алмамбет. Кирип барып салам берди. Башында хандык бөркү бар, баатырлык көркү бар. Алмамбет киргенде, кирип салам бергенде, бакылдашкан 60-ы тең алик алып орундарынан тура калышты. Жаздыкка чыканактап жаткан Көкчөнүн жини келди. Ой соруңду урайындар, арстан кирип келгенсип, сендерге не болду? Деп барк этти. Баары кайра отурду. Эстерин жийди. Алмамбет отураарга орун жок. Тик барып Көкчөнүн сол тизесин таяна отурду. Ага жини ого бетер келди Көкчөнүн. Кадырлуу казак бектери, деп баштады Көкчө. Качан келген бу калмак? Келген мейман. Кетпейби? Кетпей арамдык кылса, каса жалы жетпейби? Жаман ниет сезсе да мынчалыкка барат деп оюна келбеген Алмамбет айран азыр калды. Кимди айтасың? Деди. Сени айтам, деп Көкчө буту менен көрсөттү. Көсөр сүйлөп отурган баатыр сенсиңби? Оюнуңбу? Чыныңбы? Менден арамдык көрсөң, калайык журтуңа ачык айт. Ачыгын айта албасаң, сөзүңдөн кайт, деп Алмамбет дагы жөрө келе баштады. Тиги 60-ы ооздоруна кеп келбей, апкарып отурушат алайып. Калаба салган калкыма, кайдан келген бу Кытай? Деп Көкчө Алмамбет менен сүйлөшпөй, бектерине карай айтып отурду. Эл жеринен кече качкан бу кыз талак, неге менин казагыма кысталат? Кеттесиңер болбойбу? Алмамбет ордунан ыргып турду. Кайрыла берип Көкчөнү зекиди. Эр Көкчө деп жүрсөм, көңдөй терек экенсиң. Менин эл жерден безген жөнүм бар. Казатка чыгаар касым бар. Сапарга жүрөр салтым бар. Алмамбет сүйлөп турду. Көкчөнүн жаң соосу менен казактар илгерилеп дастарконго умтулуп, арактан дагы бир жолу тартып жиберишти. Чынында баары мас болуп, эрдемсип, оолугуп калган чак эле. Арстан жаткан жерге ит батпайт дечи эле. Ит батпаса да арстан изи менен аюу жүрүп калганбы? Деп Көкчө мурутун жанып отурду.
Арыстан көкчө сен болсоң, лапшыйган аю мен болсом. Эгерде сенден кем болсом, кана жекеге чыга кой, деди Алмамбет эми чындап жаалы келип. Колуңдан даамсыздым, айылыңа тийбейин. Бирок алиге арым сөзүң үчүн сенин каныңды отоонун үстүнө чачып кетейин. Чык! Алмамбет кылычын сууруп алганда, 60 казак отоо үйдүн капшыттарына кайра тыгылды. Көкчө да абады. Ошондо да сөзгө сөлтүк болбойун деп кыңгыранды. Ойбай, жанагы Кытай кеттиби? Мен азыр кетем. Кайыр кош, ээн жерде кездешпейли. Келе колуңду, деп туруп турган Алмамбет отурган Көкчөгө кол сунду. Көкчө да колун сунганда бек кармап, катуу силктеле оң колу үзүлүп кете жаздады. Арагын алып иче албай шалдайды. Ойбай, казак барсыңбы? Жайлады мени, жайлады, деп бакырды. Жандарынан түңүлгөн казактар капшыттан канжарларын ыргытып ура баштады. Алмамбеттин күрөөкү тонуна бир тийип, шыңгырап жерге күбүлүп түшүп жатты канжарлар. Алмамбет жаркылдатып кылычын шилтеп калганда, 60 эрдемсинген казак капшытка кайра тыгыла качты. Алмамбет кайсы бирин өлтүрүп, канын мойнума жүк кылайын, кор болбой кете берейин деген ой кылды да шарт эшикке чыгып кетти. Сыртта жаалап турган калың эл жарыла берди. Алмамбет барып, мамыдагы кыл жейренге үзөңгү теппей минип, кыл чайбастан жүрүп кетти. Ордодон чыга берерде дарайы көйнөгүн шуудуратып, алдынан ак эркеч чыкты суй салып. Баатыр, атыңдын башын бура тур деп шаңк этти. Агайыны таарынчу, бирок ажырап кайда баручу. Агайыны урушат, бирок кыйышпайт. Эртеси кайра жарашат. Тирүү жүрсө бир жүрөт, бири өлсө бири көмүшөт. Ала көйдөк агаңын мастыгы тараар, бир ачууңду мага бер. Жеңе, мен өлүмгө башты байлап койгон жанмын. Өлүмдөн коркпойм, бирок кордукка чыдап көргөн жан эмесмин. Багыт алган жериң жок, башка алкалаар элиң жок. Эми кайда барасың? Кайыптуу жерге учармын. Кайын көрсөм конормун. Кайышпай кайын көтөрсө, ошого жолдош болормун, деп туюктап айтты Алмамбет. Көкчөдөн калса көңүлүң, менин бир айткан сөзүмө кулак сал. Таалайы артык кыргыз деген эл бар. Сендей баатырды батырып алар Манас деген эр бар. Тилим алсаң, ошого багыт ал баатыр. Кайыр кош, жалгыз жаның аман болсун, деп ак эркеч арамы жок ак пейили менен узатты. Алмамбет ар түркүн ойго кысталып, шашкелик жол жүргөн соң, жаңгактуу черге бурулуп, атын тушап откозуп, өзү мастыгы тараган соң, Көкчө мен кеткен багытты ак эркечтен угуп, артыман киши жаптырар деп кечке жатты. Эч ким издеп келбеди. Түн катып жол жүрбөйүн деп таң атырды. Дале эч ким издеп келбеди. Мына ошондо Алмамбет бир отоло түңүлдү. Ит болдум, куш болдум. Көкчө кыйбайт деп жүрүп, ушул ишке туш болдум. 1000 күнчүлүк бейиштен, 1 күнчүлүк жарык ийге. Элден жерден бездим деп, көкчөдөн кордук көрдүм деп, өлүп алганым эр кишиге жарашпас. Эрдиги тоодой, кеңдиги көлдөй дешет Манасты. Тийсе тийип өтөйүн. Эгер ага дагы батпасам, анда а дүйнө карай кетейин, деп Алмамбет Сарысанага батып, канаттуу учса канаты күйүп кайыккан, кулан чуркаса кат каксып дароо талыккан ээн тала эрме чөл менен узак сапарга түштү. Кылт этип ичер суу жок. Аты кырт этип чалаар чөбү жок. Алмамбет эти болду көк кашык, каны калды бир кашык. Жамбаш сөөгү уркуюп, башын жерге салып, аргымагы кыл жейрен араң барат сүйрөлүп. Манас жатып түш көрдү. Түшүндө аян иш көрдү. Же кайгуул жүрбөптүр, же жортуул барбаптыр. Же баябан чөл эмес, же дарыя чалкар көл эмес. Же артуу бел эмес, же жашыл майсам төр эмес. Бөксө кара жол менен, бөтөн коо менен, көк мунар толкоп туштарап, өзү чалкеш ой жок, көңүл чак, ак күбө тоң кийген, ак кула ат мингени жайбаракат бастырып бараткан экен. Караса жолунда кылыч жатыр. Байнеги алтын, сабы жес, узундугу 3-4 кес. Сырты калың, мизи курч, учу кайкаң, мойну түз, күн нуру чагылышып, көз уялткан ачал барс. Манас ээрден эңкейип эңип алды да, колунда ар ойнотуп, бер ойнотуп карап көрдү. Өткүрлүгүн билмекке,
жол боюнда жаткан уйдай ташка шилтеди. Балтыркан чапкан немедей таштын боордойун шылып өтүп, кылычтын зардабы жерге кирип кетти. Жарайт экен ишке деп, Манас иштен сүйүнүп, кылычты байланды эле учу жер чийип калды. Баатыр андан ары жөнөдү. Бастыра түшүп караса, байланган кылычы жер чийип келатып, жолборс болуп калыптыр. Коштой басып жанында жолдош болуп алыптыр. Ошондо жолборс түн тартып бир марап, күн тарапты бир марап күркүрөдө эле, атагы кайыптын баары алдагандай түрүлүп, түгөл келип, эри алдыда не бир күркүрөгөн арстан жолборстор Манаска таазим кылып, моюн сунушту. Куйругун кыпчып турушту. Манастан уруксаат болгон соң, кайыптар көздөн кайын болушту. Ал ортодо жанындагы жолборсу ааламды оп тарткан аждаар болуп чамынды. Кара шамал аркырап, жер бети кымгуут түштү. Тирүү жандын бардыгы жер боортоктоп, колтугуна башын катты. Аңгыча аждаары ак туйгун болуп кубулду. Жүнү куудай апапак, текөөрү болот, сараяк, 8 арыш буту бар, үңкүр кабак, үнү ачуу, саңоор жүнү сары алтын, таканак жүнү жылтыр жакут, будайыктай сүрү бар, ак туйгун тик сайылып көккө учту. Тоо жаңыртып шаңшыганда канаттуунун бардыгы күндүн бетин көрсөтпөй жабалактап келип, Манастын тегерегине жер чукуй таазим кылып конду. Аларда уруксаат алып, көздөн кайын болгондо ак туйгундун үнү таш жарып, коңроосу баш жарып келип, Манастын оң колуна конду. Манас окторлуп ойгонду. Караса, кара бөрк байбичесинин 12 канат ордо үйүндө жаткан экен. Керегеге кыстарылуу турган шаң жыгашты алып, кол довулду тарсурду. Сырттан кирген ак таякка буйрук кылды. Чабарман чапсын, 40 жоро жыйналсын. Бээ байланган ыраңы толук жазмаалы. Ары беридегиче Байжакып ата карысы, Көсөм Бакай абасы, кыргыл баштап 40 жоро чогулду. 12 канат ордо үй, түндүгүн тептирип түргөн ууктарынын уштарын кызыл манат тыштаган. Бастыргычы Дейилдеден, аны ак манат менен тыштаган. Чийин жибек менен чырмаган. Керегесин 40 түскө салып сырдаган ордо үй. Төрдө тактысында Эрманас оң жагында Байжакып атасы, сол жагында Көсөм Бакай. Андан ары кыргыл баштап 40 жоро. Ордо үйгө ай тегерек тартып, кең кесирип атты. Аян түштүн жолуна ай туяктан ак боз бээ чалынган. Байтал бээнин балгымызы кесе аттатпай сунулуп, казы жал алдыда кылкылдап, шекер бал мелтилдеп турду. Кыңк этип бирөө суроо катпады. Аркы берки айтылып, чоролордун бардыгы өз жөн жайын сүйлөп өттү. Эт желинип, кол жуулуп, кайрадан кымыз келгенде Манас кыңгыранып, аңгеме дүкөн баштады. Акылы терең арстандар, мен көргөн аян түшүм бар. Жорута турган ишим бар. Анан Манас түшүн ким жоруса, жолдугун берерин айтты. 6000 дилдеге келген бек белги тоң киет. Белине кебес белбоо урчунат. Жана колуна темирди талдай таарыган кылыч тиет. Ошентип түш жорган баатыр 6000 үйгө бий болот. Муну укканда баатырлардын бүйүрү кызып, берин-бири жымыңдаша карашты. Байжакып сакалын сылап ойлуу. Көсөм Бакай ичим тап деп мурут астынан жымыйып отурду. Ал ортодо ичара ковур-совур сөз жүрдү. Эл жакасын жер кыйрын чалгандан, кайгылууга баргандан 40 жоронун алдырып турган кабары бар. Какандын каны болуп туруп, карабаштуу бендеден эч ким жеңбеген Алмамбет тактан тайып, көкчөгө келиптир деген сөз жеткен. Аны жеткиргендердин бири Ажыбайдын чалгынчылары болуучу. Андан мурун Бакай билип жүргөн. Жалпы элдин камын, эртеңки күндүн намысын ойлоп, Манаска да айткан. Манас кыл мурутун сылап тим болгон. Эми азыр бектик тонду көргөндө, күлмүңдөгөн Ажыбай ак таңдайлыгына салды. Баатыр, тегин эмес түшүңүз, оңолот экен ишиңиз. Ниетин сизге бурган бейм ойдогу азиз кишиңиз. Бул сөздү айтып Ажыбай андан ары Алмамбеттин таржымалын чубады. Чечендикке салып, уккандын баарын муютуп койду. Баар эле иштен туюп, билип жүргөн кепти көбүртүп жабыртып, көркөм сүйлөп бергенде Манастын да бою көчүлүп, көңүлү өстү. Анан калса Ажыбайдын коюлушкан сөз түрмөгүнө муюду. Жаактууга алдырбас өнөрүнө ыраазы болду.
Ажыбай сөзүн бүткөндө Манас каалгадай кашка тишин кашкайта күлүп, карк алтын карматкан дейилде тонду жонуна жапты. Бай Жакып ата башында, Көсөм Бакай кашында баары теңирге алакан жайып, Манаска бата беришти. Түш көрүш сизден, жорумак бизден, түш жолун кылмак сизден, байгесин алмак бизден, деди Бакай баркылдап. Көсөмдүн ою баатырдын жолу эки болбойт. Анан калса такта отурган баатырдын ар бир жакшылыгына байге чабыш элде жүргөн нарк, атадан калган салт. Манас 61 чабарманды кыргыз казак кыпчактын учу кыйрына чаптырып, 40 күндө тойго ат жаратып, шайлай келсин деп жардык кылды. Той камылгасы менен жүргөнчө жайлоо каркап толгон маал да болду. Жаздоодогу эл дүрбөп, сабасын бүктөп, үйүн жүктөп жайлоого көчтү. Алыстагылар болсо, катыны эркек тууганбы деп күдүңдөшүп, күлүктөрүн камдап жолго камынды. Түш тою чоң өттү. Жалаң байгесине 300 жылкы 1000 кой сайылды. Баш байгесин багыштын сур кийиги алды. Той себебин суроо жок. Сурагандарга жакшылыкка дешти. Ошону менен той тарады. Жай өтүп, күзгө тарткан мезгил келди. Эл кайра жакага көчтү. Эл жакага түшүп жай алгыча деп Манас 40 чоросу менен ууга камынды. Уучулуктун максаты бир жагы көңүл ачуу, бир жагы жер чалуу. Бирок ой насили баягы түштүн өңгө чыкмагы. Ошол үчүн Манас Бакай экөө кеңешип, эсен канга бербейм деп эл талашкан Алмамбет, эңсенди такыр кыям деп жер талашкан Алмамбет, көкчөдөн көңүлү калып, Манасты издеп чыкмагы чын болсо, алдын тосо жүрөлү деп, уу багытын Сары Өзөн чүйгө көздөдү. Болпоң жылдыз балбылдап, даана чыккан бир таңда Манас ордо үйдүн жонундагы дөбөдө туруп, ак келте мылтык атты. Күндүн мурду көрүнөрү менен кыргыл баш болгон 40 чоро чогулду. Кызмат барбы бизге? Белембиз, деп күлдүргүч чоро Ажыбай бөссүнүп купшуңдады эле, Манас терикпеди, күлө сүйлөдү. 40 атуул кырааным, талабың тыштан болгон соң, эрдин ишин кылбай, 5 ай бою үйдөн чыкпай кантип жаттыңар? Же айылдагы айың ушак, ат жалында арылдаган шамалдан кызык бекен? Мылтыктын ичи дат болду. Кулагы тунуп май басып, кыйкырык сүрөөн угалбай, тулпарлар чогур ат болду. Талаанын тамашасынан сайгашкалар жат болду. Жан казанды сагындык. Жай билбеген катынга жакшы эле жатып багындык. Көтөргөнүң туу болсун, көк жагыраган чуу болсун, көздөгөнүң уу болсун. Ажыбай сурабаса да, Манас айтпаса да билип турган. Бук болуп, иштери күйүп турган 40 баатыр ураан салды. Кийик издеп аң уулап, тоог адуулап жүрүүгө, курбудагы кулжаны, токойдогу бугуну атып букташка, жортуулга көнгөн курган жандын черин жазып, путун чечпей укташка, урушарга жоо жок, урунарга тоо бар, жоо ордуна аң кууп, түн ордуна таң кууп, чер жазышка деп 40 баатырдын баарында минер аты шайлоолуу, кокус уруш чыкса деп эзелтен бирден тулпар байлоолуу, аны коштоп аттанып чыгышты. Байлоодогу тулпарлар дамаамат табынан жазбайт. Куйрук май берип, кындырдай жараткан, үкүлүү үртүк жаптырган, алтындан тумар тактырган, тула бою күймөлүү, туягынан башкасы баары күмүш түймөлүү үртүктөрүнө кандагай каптаган, курт ширеткен үртүккө атса ок өтпөйт, чапса кылыч кеспейт, уучулукта жоо чалыш сыяктуу, андыктан жоого минер тулпарларын да коштой чыгышты. Жалаң аңчылык эмес, дагы кандай күн болот деп сактыктан кордук көрбөгөн баатырлар жоо кийими менен курал жарагын бөктөрө чыгышты. 40 баатырдын ар кими 10дон жан жигит алып, 400 болду баарысы. Ат кошчусу дагы бар, ашпозчусу дагы бар, үй тикчиси дагы бар, кербен жүкчүсү дагы бар, алар санга кирбеди. Ошентип бир карасаң жибек кербен көрүнүп, бир караса жортуулчу аскер көрүнүп, жолго чыкты. Ботом ойноктун белине чыкканда Сары Өзөн бет алдыга жайыла берди. Сары Өзөн чүй атына жараша кеңирсиген, кең өрөөн. Күн чыгыш жагы алкымданып, бууракандаган чоң дайра кысыктан суурулуп чыгып жатыры. Жан жаныбарды баккан ушул чүй дайра. Күн жүрүш жагы кыркалаган ала тоо, кокту колот, капчыгайлары дүпүйгөн чер токой. Курбуусунда кулжа бар, кумайында аркар бар, токоюнда бугу менен марал бар, зыңгыраган асказоолорунда эчки теке секирип, аларды аңдыган илбирстери сойлоп, бөөрлөрү жойлоп жүрөт. Күнбатыш жагы көз мелжиген көк жайык,
Ал тарапта Тараз бар. Тараздан ары Ташкен бар, Ташкенден ары Букар бар, Букардан ары Кыйба бар, Кыйбадан ары дагы көп. Арапка чейин кыйла бар. Түн жүрүш жагын карасаң, көз жетпеген тунарык. Тас кара учса шашкандай, таңдай күйүп качкандай, таз адам барса шашкандай, маңдай күйүп качкандай, ээн тала, эрме чөл. Жээрем менен бөкөнү койдой жайылып, талаанын учу кайры жок. Манастар ала тоосунун ичине шаң салып, кай берен кууп ойношту. 12 айры бугу атып, жаясына тоюшту. 500чө кийик сулатып, ээрчи жүргөн эптүүлөрү терисин кайыш кылышты. Бадалдан марал кулады, коңулдан илбирс сулады, боордон элик чакырды, кырбуудан аюу бакырды. Эргип калган эрендер майкаңдап мерген салышты, бир кумарга канышты. Бугай кул биресе уучулук болсо, биресе эл жакасына жер чалыш. Манас менен Бакай күндө 3 маал эрме чөлдүн мунарктаган түпкүрүнө дүрбү сала жүрүштү. Жерде сары кылжейрен деген ат минген Баатыр сол жагына үргүлөй шылкыйып келатып, ат туягына илешкен көлөкөсүн көргөндө чөчүп кетти селтетип. Мен ушундай болуп калганбы? Күн төбөдөн тийип, теребелде куйкалаган керимсел жүрүп, көктөн күн кактаса, таман астынан кашыган жер илеби күйүк жыттанып, дем кыстырып турган ээн тала, эрме чөлдө келаткан Алмамбет Баатыр чак түштөгү кыскарылган көлөкөсүн көрүп алып, жаны кейди. Кадырлашы көкчө экөөнүн ортосуна чагымчылар чок таштап, Алмамбеттин ак ниетин каралап, адалдыгын арам дешкенде, жакшылыгын жаман дешкенде, өз элине акыйкат орнута албай, өзгө элди байырлап келген Населе хан тегин Кытай везири Баатырдын жаны кашайган. Жашоодон кечип, жанын кыйып коюуга кайыл болуп, жамандыкты көздөгөн жин ээлеген, жакшылыкты көздөгөн кайып ээлеген жай эрме чөл болот дечү эле деп, жалгыз башын аянбай бастырып кете берген. Мына эми күн кайнаган эрмеде же Алмамбеттин жанын алар кара санатай жолукпай, же башына бак кондурар ак санатай жолукпай, жалгыздык желкеден басып, же аты кырт этип чөп жебей, же өзү кылт этип суу ичпей, жерге чыканак салбай, чырым этип уйку албай, аманат жан күн кечпей, эс алып, бел чечпей, эрини чарт кесилип, чаалыгып, көзү сүзүлүп, өткөн кеткени эске түшүп, караан туттум казакты, казактан көрдүм азапты деп буга бир кейит. Издеп алар ини жок, асырап алар ага жок, артымда калган бала жок, ээлик кылар элден жок, же эркин жүрөр жерден жок деп буга бир муңаят. Көлөкөсүн караса башындагы муштумдай көө кар таштын дайыны жок, кармаласа бар экен. Ошондо Алмамбет дагы кейди. Күндүн нуру тешип өтүп көлөкөсү жоктура. Күнгө каяша кыла албагандан кийин көө карлыгын курусун, бадышага нарк болуп башка жанга боктура деп буга да бир даш урат. Ушинтип келатканда жол жүргөсү 3кө бөлүндү. Жол сураарга жөрө жок, калк сураарга кара жок. Алмамбет турду дел болуп. Бул эмне? Тагдырдын табышмагы деп 3 айрымдын тоомунда 3 саам ойлонду да, же жүрөгү туйдубу, же аксынатай бурдубу, оңду таштап, ортоңкусун аттап, сол жолго кирди. Бир маалда керимсел кетенчиктегенсип, бет алдыдан салкын илеп келип, маңдайын сергитти. Алмамбет башын көтөрүп бараткан багыттын төрүнө көз чаптырды эле, күн жүрүш жактан ала тоо элесин көрдү. Көөдөнү кеңейип, ылдамдай бастырды. Дагы бир 5 таш жүргөндө, бетегине илешкен керимсел, алкымдан кыскан үп артта калып, кара кырчын кара суунун жээгине жетти. Ири буйру аккан кара суунун жайык жээги саздак келип, булуң-булуң чулугуна найза салса бойлободу. Шукшуңдаган көк кытан, келберсиген илек-илек, кур жуйган ири тумшук, жумуру келген казан куш, жана дагы 4 канаттуу чалагар куштарды көрүп, Алмамбет тирүүлүктүн арасына кайра кайрылгандай болду. Суу куштардын баары ушундай экен. Айрыкча саздын бетин бербеген ызгыштар ызылдайт. Бардашы катуу куш ызгыч киши көрсө чуулдап төбөдөн айланып, алдын торгоп бастырбай калар адаты азыр да алар же кыл жейренге суу ичирбей, же Алмамбетти аттан түшүрбөй жаалап учуп алышты. Куштардын бугордугуна кыжыры келди. Канаттуудан жалгыз сен карасас чөлгө бүтүпсүң, карабаштан жалгыз мен кайры жок элге бүтүпмүн деп наалады. Ызгыштар болбоду. Баатырдын жолун торгоду. Аңгыча бири күүлөнүп келип, туулгасын кыйшайта тээп өттү.
Буга баатыр чыдабады. Кандыгымды эми сен кордомок болдуңбу? Деп коломсокко кол салды да бир жеба алып чыгып киричке чалды. Күйлөнгөн ызгыч дагы келе жатканда таза өлүмгө кыйбай, бирок катылбай жүрсүн деп канатка атты. Ызгыч чаңырып бир көккө эргип алып, жер кучуп кулады. Алмамбет канаттууну эңип алып караса, ызгычтын бүтүрөйгөн көзү сүзүлүп бара жатыптыр. Армандуу адамдын жолун неге торгодуң? Аңкаган чөлдө сен болсоң, азган арстан мен болсом, экөөбүздүн касташканыбыздын жөнү кайсы? Өлүмдүн тонун кийген мен болдум. Өзүңчө жээлигип келип тийген сен болдуң. Мунуңун жөнү кайсы? Экөөбүзгө жарашпас жорок. Кой, мен чечейин өлүм тонумду, сен тапкын өз жолуңду деп, Алмамбет кайнатма кара дарыдан алып, ызгычтын жаралуу канатына сүйкөдү. Сынган жерин кыябына келтирип, алтай кырмызы менен аста таңды да тал жибек менен чырмады. Ак эрмендин ою, Ашмарандын бою дейт бу жери. Ызгычтын жараты бүткүчөктү Алмамбет эс алды. Кыл жейрен чөп чалды. Анан аттанып аралдан чыкты да боз жерге жетип, ызгычты көккө ыргады. Үйүңдү тап, каркы бар, уяңда балаң бар чыгар. Ызгыч көккө талпынып ушту да кан жүрүшкө бет алды. Артынан ээрчи караган Алмамбет маңдай тушунан карааны көк тиреген, калкагар, күн жаткан ала тоо көрдү. Жебе канада турган чоро белги берди. Аккула минип бол коюп, арстан манас бото мойнок белинен төмөнкү ээн талага көз салып турду. Алатоодон түшкөн суулар салааланып жайылып, аягы барып кумга сиңип кетип жатыры. Үйүр-үйүр топ болуп, куландар жүрөт оттошуп. Коро-коро топ болуп, бөкөндөр жүрөт жайылып. Бериде жорткон бөлү көрүнөт, арыда шимшиген түлкү көрүнөт. Барааңдаган башка жан көзгө чалдыкпайт. Манас мунарктаган алыстын төрүнө көз чаптырды. Ашмарандын оюнда, ак эрмендин боюнда, каруу жарак каркалтын, карааны жандан башкача бир баатыр келе жатыры. Башында жыга бөркү бар, бөркүндө көөхар диңсе таш, бадышалык көркү бар. Кара бою үпчүлүү, капталынан бүчүлүү, карк алтындан уюткан, каралжын ыраң тоң кийген. Асынганы алеңгир жаа, саадагы өгүз белиндей. Бу кейпин көрүп, эр манас көңүлү толуп турду. Кадыр көңүл жарашса, эки дүйнөлүк жолдош болгудай экенсиң, деп маңдайы жаркып турду. Анда жанында кошо көз салып турган Бакай айтат: бул эрдин эрдигинде айып жок, бирок минген аты да сары, кийген кийими да сары, өңү да кер сары санаа тарткан түрү бар. Сарылыгы санаасы гана бекен? Кытайда бадышалыктын түсү да сары болор. Кызыл түктүү пил экен, дейт манас. Азуусу албарс, тырмагы уу, дейт Бакай. Камандан алган мүнөзү бар, дейт манас. Эрте кийинди туйган билгилик жайы бар экен, дейт Бакай. Манас бастырып коого кирди. Азыр эле көрүп келаткан бир тоо ордунан кайып болдубу деп Алмамбет аңкайып токтой калды. Арстан эрлер сүйүнчү, деди манас чоролорго. Баатырга бай кыргызга түркүк болор ырыс көрдүм. Анда Бакай коштоду. Башын тартпас өлүмдөн баатырлык жай көрүнөт. Бас адамга тең жүрчү бакырлык жай көрүнөт. Карарса кайра жамбаган капырлык жай көрүнөт. Аздырбай алып калыштын акылын кыл, көй баатыр. Жергеңде жүрсө жектебей, ак пейил бол, көй баатыр. Андан соң мындай жардык болду. Ажыбай, чалбай, сыргак, чубак, кутунай 5 баатыр сай тамандап, коңулдап, алдын тороп барып, каракчы болуп көрүнүп, капилеттен кол салуу. Колдон келсе, аттан жыга сайып түшүрүп, атын коштоп алуу. Каруу жарагын тартып, тонун тоноп алуу. Өзүн кожоңдотуп айдап алдыга салуу буйрулду. 40 чоронун жан жигиттери 400 эр топ-топ болуп бөлүнсүн. 200-ü ордо салып, атышып турсун. Ат кошчулар төш жакта ат откоруп түшпөсүн. Катамалдар буурул сакал чатыраш, 9 коргоол чакмак оюн курушсун. 12 желдет алдын тороп, обочодон атын алсын. Омуроолотпой оройду суук салсын. Асти 4 төбөлүү көк чатырга атчан келип учурашкыдай болбосун. Кырданып жаткандар кырынан жазбасын. Тетир карап жаткандар кыл чайып, көңүлү урбасын. Өзү озуну учурашса да, саламын алик албастан дөгүрсүп жата беришсин. Ою терең эр болсо, ол утун таап отурар. Отурган соң баянсыз кепти сүйлөбөй, сыр бербей, каада күтүлсүн. 40 берендин баарысы кыраан куштай кымпыйсын. Аягында манас айтты.
Кытайдан келсе казакка, казактан калса азапка, кыргыздагы шек берип, биз калбайлы мазакка. Көкчөнүн жигиттеринче кадырын түшүрбөгүлө. Капыя сөз сүйлөп, капалантып албагыла, деди Бакай. Манас кепти тамам кылды. Эрге тең эрекениңерди көргүдөй болоюн. Дүпүлдөтүп, доул кагып, тарсылдатып, мылтык атып, желекти желге жапырып, 5 баатыр кабактан атырылып чыгып, кыйкырык чуу менен качырып калды. Алмамбет же бурулуп карап койсо боло, же кыйгактуу найзасын каршы камап койсо боло. Ат туягы астынан капилетчил учса деле камаарабай келаткан жан бир селтедет турбайбы? Жок. Бул баатыр кабагы бийик, өңү сас, айбаты каар, курсагы ач, жазы маңдай жайык төш, жалаяк ооз, жалын көз, жолдон азган жолборс сымал кебелбей кете берди. 5 баатыр айгай салып бакырып, жанынан ары бир кайып өттү, бери бир кайып өттү. Баатырдын бардашына таң болуп, батынып кол сала албады. Ошондо ажыбай эбирип салам айтып, бешөө аргасыздан кошо бастырды. Кыйын кезеңди как жарып өтчү бул баатырдын айбаты Манастан кем көрүнбөдү. Ичүү сыргак жол баштап, астына түштү тепеңдеп. Керидеги 40 чоронун 40 чатыр тегереги өзүнчө оюн тамаша. Бакылдатып, урдатып, чатыраштары чаташып, кумалактары адашып, бапырашып жатыры. Алмамбет четтей бастырып өткөндө топурагандар оюндан алакты болду. Бакылдашкан үн бастап, кырдангандары кылчайды, топ бузарлары томсорду. Эр алмаң эрлерди элебеди, 40 чатырды кенебеди. Андан өйдөкү, дөбөдөгү 4 дөбөлүү көк чатырды беттеди. Ачылуу турган эшиктен иштегилер көрүнөт. Төрдө төрө Манас отурат. Эки жагында Бакай менен Кыргыл. Андан бери дөгүрсөгөн чоролор айты керек. Манас менен Бакайдын ортосуна болоор болбос орун коюлуптур. Чатырга кире бериш 7 кадам жерге кыйгактуу 4 найзага көк жибек калканыч тартылган. Кош кабат килем төшөлгөн. Ошол таман басарга 50 кадам калганда жандай бастырып бараткан ажыбай чыдай албады. Кадамыңыз кут болсун төрө. Куйругу кулач кумайык, бардашы бараан будайыксыз. Биздин каныбызы да жоо марткан. Жоо көрүнсө жаалданган, дөп анткан. Өкүмү эки болбогон, каска катаал, доско адал, биздин жосунга көнүңүз. Кас кишидей барбаңыз. Ызаат ыйман кармаңыз. Улукта болсоңуз, ушу жолу жосун көтүңүз, деп кыл жейренде жылоодон алды. Кол тийген соң жылоого Алмамбеттин козуп кетти эскиси. Башы ийбеске чарам жок. Байкабай жүргөн экенмин, башалык баштан кеткенин. Мен эми төмөн болгон төрөмүн, деп иштен сызып кабыргасы кайышты. Аттан түшүп камчысын эрдин кашына ийилип, калтырып, аста басып чатырга кирди. Тик туруп салам айтты. Оболу Бакайдын алик алган үнү чыкты. Алмамбет озунуп Бакайга кол берди. Алмаңдын акылына Манастын көөнү козголду. Экөө кош колдоп учурашты. Алмамбет көңүлү тынчыгансып, Манас менен Бакайдын ортосунан орун алды. Кандардын жосуну мына ушундай болмогу. Бал чайкаган кымыз келди. Алмамбет Бакайдын улуулугун урматтап, оболу ага сунулушун сунуштады. Кандардын сыпайы сактык жосуну ушундай болмогу. Бакай эрин тийгизип, кайтарды кесени. Чаңкап келген Алмамбет сыпайылыкка сыр алдырбады. Кылт этип бир жутту да алтын кесени алдына койду. Кымыз өзөгүнө түшүп кетти белем, Алмамбет көз ирмемге көчүлүп кетти. Кирпикке кирпик илинип, үргүлөп кетти. Намыска туулган азамат кайра бат эле кайратына келди. Айты керек отурган чоролор Алмамбеттин сымбатын карап, таң берип турду. Баары дымып, төрөсүнөн жоопсуз үн катпады. Кымыз эки айланганча Манас да сөз козгогон жок. Акырында жайма-жай собол таштады. Баатыр, кайер болот жериңиз? Жер безери Алмамбет, деди Баатыр токтоо. Кайсы болот элиңиз? Эл безери Алмамбет. Ким болот ата тегиңиз? Чылбырын үзгөн тулпармын. Туурдан учкан шумкармын. Бар бекен байыңыз? Байдан кечкенмин. Тектүү беле тайыңыз? Тайдан безгенмин. Байбиче баян тегиңиз бар беле? Байбиче калды үйүндө. Баян тегин белимде. Кандардын тек сурашмай жосун ушундай болмогу. Баары түшүндү, баары билди. Артык сөздүн кажаты канчалык. Алмамбет Манастын сынына толду. Дасторкон улам жаңырып, алтын кесиден кымыз бөксөрбөдү. Алмамбет сыноого түшкөнүнө бир эсе сынып, кайра ушунусу рас болду, деди оюнда.
Анан обдолуп сөз алды. Баатыр төрө, армандуу жанымды ардантып сынга салдыңыз. Ага ыза болуп сынып калчу көйдөн өтүп кеткем. Кайманалабай чоо жайымды айтайын. Чыккан жерим түптүү Кытай. Чыккан шаарым анжы-манжы, Таңша. Эми барарыма жерим жок, батарыма элим жок. Каңгып жүргөн бир жанмын. Безерлигим ошол. Издегеним ой жетпеген иш, көздөгөнүм оң караган киши. Ат жеткисиз жол басып, жандан кечип, кара башымды өлүмгө байлап койгом. Тегим болсо Наркатам Чылава, Чылавадан Солобо, Солободон Соорондук, Соорондуктан мен. Тактыдан тайган менден туулган кыз Баян. Уул тегим болобу жокпу, аягы мага караңгы. Манас андан ары айттырбай Алмамбетти колдон алды. Баатыр, Баяның да туулар, тегиниң да туулар. Шоргулчу жерде эмессиң, коргулчу элде эмессиң. Баатыр, улуубузга ини бол, кичүүбүзгө ага бол. Жоролорго дос бол, касыбызга кас бол. Анан Манас 40 жорого барк этти. Баатырлар, чакырса келбес, чыңганы чыйырма келип турганы. Кааласа келбес, каканчың кашыма келип турганы. Үйүмө кут түшкөнү, жериме кутман келгени. Адал ниет, ак пейил келген кан тартуусуз түшчү эмес. Жөн билге жөкөрлөр баарына билен. Кан каадасын жүргүзүүгө баары сыртка чыкты. Алмамбеттин алдына кан тартуусу тартылды. Куюндан бүткөн жаныбар ак куланы баш ат кылып тартышты. Табынан жанбай, ачмаралдай шаңкайган ак куланын алтын ээри токулуу, ээрдин сырдуу кашында көрчөгөсү көө карташ жаркылдайт. Аялуу мылтык ак келте ээр кашына илинүү, асабасын жайылтып, сыр найзасы ээр кашына жөлөнүү, кылычы кашта илинүү, айбалта кол канжыгада байлануу, жаа жебелүү саадагы жан канжыгада байлануу, алтын ээрдин үстүндө ак күбө тону жабылуу, ак куланын артынан 9 тулпар ээрчиди. Марал тоору буудан, кыз кара күлүк, ач кула, торуча, кош чабдар, кара сур, дагы жабыгаар жалдуу, кең соору, жалпоош тонгон бедөө көйгүлүктөр чубады. 9-чу болуп, сулуулугу күмбөзгө тарткан сүрөттөй жаныбар, саналуу жанга каралуу, сандыргалуу сарала тартылды. Өзүнүн аты тону түгүл, ага кошуп сынаакы буудандардын баарын берип салды да деп, калың эл Манастын айкөлдүгүнө таң. Андан соң бурканга сыйынган. Хаканчындын теңирчил болгон жолуна деп сары улакты садага чаптырды. 6 челек май эритип, Алмамбеттин башынан айлантып, оолак төктүрдү. Иттерге жалатты. Мергенден түшкөн олжо көп кийиктин этин талаага чаштырып, канаттууга чокутту. Ак куржундарды аштырып, зар дилденин бардыгын Алмамбеттин башына чаштырды. Аскерине талатты. Букардан келген дүрүйдөн кийгизип, Алмамбеттин бир сыйра кийимин жаңыртты. Эскисин карыптарга берип, Алмамбет өзүнө Бейжиңге кийчү баатырлык тонун, улуктарга кийчү урмат тонун, башындагы көө кар бастырган жыгасын, бутундагы такасы карыш накерин алып калды. Эр Манастын пейилине Алмамбеттин көңүлү жаркыды. Иштеги күйүтү бир үшкүрүү менен чыгып кеткендей, жүрөгү балкыды. Манастагы бир жосунду унутканын билбеди. Баркылдашып баары кайра кымызга отурганда, такалган жерде кеп тапкан иниси Серек сөзгө кыстырма сурады. Эзелтен кыргыз наркы экен, мал таанылса жан түшүш. Баатыр, кандай болот биздерге, дарбаан кылбай кан түшүш. Манас карсылдап күлүп санын чапты. Рас айтат Серегим. Ат чабылбай, даңаза кылбай кан түшүш, нарк бузганыбыз болбойбу? Аскерлер апыр-тапыр дүрбөлөң түштү. Кан жолуна ат жабышты кантип унутуп калам деп Манас дагы эле жүрөт каткырып. Ал ортодо Алмамбет мындай ой кылды. Ак кула Манастын жанга өлчөп минген ат экен. Кас тулпарын мингизген ашкере айкөл март экен. Ак күбө тону экен. Пейилин ачып мага кылган жолу белем. Ак келте касиеттүү куралы тура. Айбалта менен кылычы жан жолдош болгон жарага тура. Ат тонунан айырганым жөнсүздүк болор. Баарын кайтарайын да сарала мага ылайык мал экен. Ошону гана каалайын. Аңгыча кан байгенин күлүктөрү чубатууга кирди. Күлүктөрдүн баарынын көкүлүн көккө шүйүптүр, куйруктарын түйүптүр, жээликкен жаныбарлар эрегишке өрөпкүп, көздөрүнөн шам жанат. Ат жабуучу балдарга машаты күрмө кийгизип, баштарына арчындап жоолук байлаптыр. Байгеге 40 чородон 40 күлүк чыгыптыр. Ак кулага бир бала минерде Алмамбет жетип барып, атты тизгиндеп алып, бура тартты. Ат меники, чабылбайт, деди.
ак куланын ордуна Сараланы салды. Деп кожулдашып жатканча бирөө байгенин жөнүн сурап калды. Мергенде жүргөн немелер байге белендей жүрүптүрбү? Манас кабагын чытып, Ажыбайга көз салды. Ажыбай күймөлүп калганда баягы тапкыч серек ишке жарады. 40 баатырдан 40 күлүк кубанычка чабылды. Ак куланы чаппай алып калганы демек өз аты Сарала чыгып келмеги. Эмин керек экен алыке. Макул болсо сөзүбүз адамдан байге саялы. Андай жорук менен Алмандын көңүлүн дагы бир көтөрүп алалы. Сайылган байгени бөтөн бирөө олжолоп кетип жатыппы? Ар кимдин өз аты келер өзүнө. Кылая багып күлбөгөн, күлгөндүн сырын билбеген, дайыма күңгүрөнүп сүйлөгөн Манастын каалгадай кашка тиши кашкайып, Серектин кыйды акылына катуу күлдү каткырып. Серектин сөзү макул сөз. 17-ңер байге бола калгыла, деп баркылдады. Бозуул баш болуп 17 жигит байгеге сайылып, башкы атка 7-өсү, экинчиге 3-өсү, үчүнчүгө 2-өсү, андан кийинки аттарга бирден сайылганда 9-чу атка байге жетпей калыптыр. Ага чапчаң мажик өзү суранып байге болду. Ушнетип биримдиктен күлкү жаралды. Күлкүдөн биримдик шаң алды. Чабылган аттар келер маал болгондо эл жарданып жол карап турду. Сапырылган тозоңу жөө тумандай жазылып, суулугун кемирген Сарала чыгып келди. Кыргыл бакай баш болуп, 40 чоро «Алмамбет!» деп айгайды бийик салды. Алмамбеттин бешинесине нур балкыды. 2 болуп бакайдын салгызылы, 3 болуп кыргылдын шалторусу, 4-чүсү Ажыбайдын аксуру, 5-чи сыргактын көк казыгы, 6-чы Кутунайдын аркар бозу, 7-чи чубактын көктекеси, 8-чи Токойдун торусу болуп, 9-чу байгеге сайылган мажиктин өз аты Төө сур келсе болорбу? Атыңа тилмеч белең деп чоролор кыраан каткы күлгүдөй болсо, каткырыктан баш жарылгыдай. Кан келмеги ушинтип тамаша сайран, салтанат менен өттү. Алмамбет дагы эле кымпыйып, асти сыр айтпайт, кетер коерун билдирбейт. Бозуулу баш болуп, Сараланын байгесине тийген жетөө сыпаап өйпөңдөшүп, сый көрсөтүп, ала келеп артынан калбай жүрөт. Байыбыз, сиз жөкөрүңүз биз дешип, отурса орун салышат, турса этегин кагышат. Улуктугун урматтап баш көтөрүп, тик карашпайт. Ошентип 2 күн өткөн соң аксакалдар чогулуп акыл чыгарды. Мергенчиликти бүттүк. Мейманыбызды күттүк. Эми кан мейманга баралы. Жол сурайлы дешип, Алмамбеттин өзүнө атайы тигилген чатырга барышты. Алмамбет жети жөкөрүнүн кызматын көрүп, дале зымпыйып отурган. Аксакалдар алигидей дегенде, Алмамбет айтты: «Мен бийлени албайм, Манас төрөсүз». Ушинтти да баарын ээрчитип, Манастын көк чатырына келди. Кеңеш ушерде болду. Манас айтты: «Баатыр, ээн талаада көрүшүп, пейилибизди түздөштүк. Кыргызда кел демек бар, кет демек жок. Күн батыш барсаң Арап бар, күн жүрүш барсаң Ындыстан, күн чыгыш барсаң Бейжин бар, гүлдү Кытай элиң бар. Ак кула атым минип кет, ак келте мылтык атып кет, найзага тактым ак желек. Көрсөтө алган сыйыбыз бизге тийип, өткөнүңө кутман сый. Жок, ниетиң тартып кааласаң, ээлик кылар жер мына. Эркелеп жүрөр эл мына. Кайгуулду бирге чалалы, касты бирге чабалы. Күтүп калды кең талас. Ал жерде Бай Жакып деген атаң бар, Чыйырды деген энең бар, Атынеге баралы. Кетсең кейип түңүлүп, турсаң туруп сүйүнөлү». Алмамбет айтты: «Төрө, аруу пейил ак ниет намыска бек, каска көк өзүңдөй арстан эр таптым. Байгеге түшкөн чоролордун башы бош, ар кимиңер мага дос. Катарында жүрөйүн, башка түшкөн мүшкүлдү тең бөлүшүп көрөйүн. Ушуга жол бергиле». «Акылыңа бали» деп бакай ордунан тура калганда баары туруп теңирге алакан жайышты. «Сүйүнчү ата, сүйүнчү эне, уулду болдуңар. Алмамбет келе жатыры. Манастын учаарына канаты, конооруна куйругу, укум-тукум санаты. Көк теңирдин буйругу, эреөлгө чыкса найзасы, эрегиште айласы, чабышаарга кылычы, жалпы кыргыз ырысы, жортуулдат албас бууданы, кайып берген тууганы, көрөрүнө көзү, көкүрөктө эси. Алмамбет келе жатыры, сүйүнчү ата, сүйүнчү эне». Жакып байдын ордосуна ырчуул баш болгон 4 чоро ушун этип сүйүнчү айтып келгенде, ата эненин көөнү толкуду. «Теңир жалгасын, жалгаганы ушу, уулумун жолдошу туулмагы» деп Жакып бай сүйүндү. «Мындан 15 жыл илгери түш көрдүм эле, анда манасым 15 жашта эле, кашында 13-төгү жолдошу ойноп жүрүптүр. Ушу тура аяны» деп эне сүйүндү. Бай Жакыптын ак ордосу шаңга толду.
Атбай кыргыздан аксакалдарды жыйнап, бай жакып жанына 60 карыя алды. Торкот тоң кийип жайкалтып, боз жорго минип чайпалтып, байбиче жанына 12 кемпир алды. Балдарынын алдын утурлап, атене жолго чыкты. Бакдөөлөт угуп бу кабарды жай өтүрүп калчу жан бекен, ал өз бетинче сүйүндү. Жан жигиттерин ээрчитип куш салып кеткен абыке менен көбөш уулдарына чабырман чаптырып, ал дагы жолго камынды. Акылга дыйкан абыке куш кызыгын токтотуп, дагы бир агалуу болгон экенбиз деп, көбөштү шаштырып, айры өркөчтөн төө баштатып, ак саргылдан бээ баштатып, ырымга 41 мал айдап алдына салып, Бакдөөлөт 12 катын ээрчитип, булар да Манас менен Алмамбеттин алдын утурлап жолго чыгышты. Алмамбеттин келмеги сагынып күткөн иш эле. Хан келип канга дос болуш, сабылып көргөн түш эле. Алмамбеттин кабары жалпы кыргыз журтуна даң болду. Ар ким өз алдынча той камын көрүп, жел өпкөлөргө шаң болду. Кокту колот жуука түгүл, ак мөңгүлүү ашуу артындагыларга да кабар жетип, башта андаалап жүрүп жаңы баш кошкон элге намыс тутаар заң болду. Баатырлар төө мойнокту ашып, көк жайлоону басып, өтмөктүн белине чыкканда Бакай адатынча кадимки кызыл таш үстүнөн таластын баш аягына көз жүгүрттү. Бу кызыл таш демекчи ата бабадан калган мерчемдүү таш. Аны элдин баары биле бербейт. Төтөн каз көзүнө көрсөтмөй да, айтмай да жок. Бу саам беймарал тапта Бакайдын ташка чыгып көз чаптырышы достукка өткөн Алмамбетке ак пейлин ачкан го. Кызыл таштан чалкыган таластын каракол 5 таш ортосундагы кең көкүрөгүнөн тартып, ары күмүш так менен эчкилинин ортосундагы кууш чат, андан ары күркүрөө тараптын жайык этегине чейин алакандагыдай көрүнөт. Кеңирсиген өрөөн ичи бейкут, таман астыда башталган дайра гана өрөөндүн этегине чейин дүп үйгөн токой жакаланып, эки тараптагы ала тоо ортосуна шаң салып агып жатыры. Авасы Бакай сырын айтып турганын Алмамбет айттырбай аңдады. Баатырлар белден түшүп, көк баш аттын жакасына келгенде, алдыдан ата менен эне баштаган аксакалдар менен энелер тобу тосуп калыптыр. Ак байбиче чыйырды эне алтын кырдуу кесеге ак куюп, эки колдоп сунуп туру. Эки жагында ак элек чекчен алтыдан 12 кемпир бирден арча бутак түтөтүп кармап туру. Байбичелерден оң ныптада ак калпакчан 60 аксакал башында Жакып бай ата, сол ныптада абыке менен көбөш баштап, көк кемселчен 41 улан Алмамбеттин садагасына деген 41 малды бирден ноктолоп туру. Арттан Бакдөөлөт күмүш кесеге көк баш аттын чордонунан суу сузуп келе жатыры. Атаң менен энең деп Алмамбетти жандай бастырып айтып өттү Ажыбай. Алмамбет 90 кадам жер калганда аттан түштү. Жыгасын башынан алды. Эки колун бооруна басып, көзү жашылданып, ак байбичеге өнтөлөп жөнөп берди. Манас баштаган баатырлар тизгин тартып токтоп калды. Алмамбет калыбын жазбастан келип эле алдына тизе бүктү. Ак байбиченин колундагы кесеге эрдин тийгизди. Андан тура калган чакты эне көз жаңсаган багыт менен Жакып бай атага бет алды. Жакып бай эриндери бүлкүлдөп, көзүнөн жашы мөлтүлдөп, кучагын кенен жайып турган. Алмамбет жетип барып кучагына бой урду. Ата бала экөө кучакташып жакшылашты, жытташты. 60 аксакал көк теңирге алакан жайды. Кериде Манас баштаган баатырлар аттан түштү. Теңирге алакан жайды. Алмамбет бай атанын кучагынан бошонуп, теңирге алакан жайды. Жакып бай ата тоо жаңырта заң этти. Уулду болдум. Теңир жалга. Ак байбиче тоо жаңырта шаң этти. Уулду болдум. Теңир жалга. Ардан Манас аска жаңырта барк этти. Бир атадан 4 болдум. Теңир жалга. Көк баш аттын көк майсаңына толгон каада күтүп, азем туткан эл алакандарын теңирге көтөрө жайып бата кылды. Бакдөөлөт баш атынан толтура сузган суусу бар күмүш кесени ак билек оң колуна кармай жетип келди. Тизелей калган Алмамбеттин башынан тогуз тегеретип, ырымга суу үстүн жети үйлөтүп, кара корумдун түбүнө көмкөрө салды. Ак элечек 12 кемпир аласка кармаган түтөлүү 12 арча бутагы менен Алмамбетти аластап, ага кошо мине келген кыл жээренди ысырыктап чыгышты. Абыке менен көбөштүн көк кемсел 41 уланы 41 малын жетелей келип, Алмамбетке 41 мал садага чабылды. Чабылган мал карып менен мискинге тарады. Баш аттын башына улуу от жагылган. Алмамбетти эми ай саралаган мингизишип, от үстүнөн 9 секиртишти.
Ушуну менен ырым-жосуну аяктады. Ак байбиче көк башаттын башында 60 тамыры зыркырап, ак мамагы ийип турду. Шаңк этип үн салды. Балдарым, ак сүтүмдү эмгиле. Алмамбет оболу обдула барып токтой калды. Манас улууга жол берди. Дардайган Манас кашкая күлүп келип, эненин алдына тизе бүктү. Жанына келип Алмамбет жөгөлөдү. Экөө ак байбиче эненин ак мамагын оозго алды. Ниет тутту. Ак сүтүн эмди. Ак байбиче эки уулун маңдайынан сылап сүйдү. Ушу тапта Манас 30 жашта. Алмамбет 27-де. Береги аркайган аксакалдары баштап турган Жакып бай ата баркылдай күлдү. 50-дөгү эненин 30-дагы уулуна ак мамагы иймек ааламда болбогон ыйык жорок белем. Талас дайра чордону көк башаттын көзүндө эки баатырга энеси ушнетип ак мамагы ийип ак сүтүн эмизген экен. Алмамбеттей инилүү болгонунан Манастын жылдызы дагы бийик көтөрүлдү. Дагы жаркып балбылдады. Инимин башын куттуктаганым деп кыргыздын кыйырынан конок чакыртып чоң той берди. Алмамбеттин өзүнө арнап ордоо өргөө көтөрүп, карамагына 9 урук эл берди. Карамал жандык малдан 90 000 берди. Кызматына 9 000 жасак берди. Өргөөсүнүн алдына орнотулган мамыга сараланы байлап, Манастын алдына ак куланы жетелеп келип, чылбырын карматты да Алмамбет муну айтты. Бактыңа теңир берген, ырыскыңа кайыптан келген ак кула. Марттык кылып мага бергенсиң. Кандай тулпар минсең да ак куласыз арманың күч болор баатыр. Асырап алган журтумдун башы бүтүн, боору эсен болсун. Сарала мага кут болсун. Ак кула өзүңө кут болсун. Энемдин ак сүтү үчүн ак куланы кайра өзүңө тартуулайм баатыр. Манас Алмамбеттин акылына ыраазы. Алмамбет Манастын айкөлдүгүнө ыраазы. 40 чорону баш кылып, атуулдан калтырбай күлүктөрүңөрдү чубатууга салгыла деп жардык кылды Манас. Байгесине 500 жылкы, 1000 кой сайылды. 15 атка байге коюлду. Баш байгеси 200 жылкы, 300 кой, аягы 9 жылкы, 30 кой болуп бөлүндү. 480 күлүк чубатуудан өттү. Талас дайранын бою токой аралата 40 тигилген 500 боз үй. 5 таштан этекки жайыкта күлүктөр келгиче деп жер жайнаган калың эл ар түркүн тамашасын курду. Күн батаарына 2 таш аралык калганда күркүрөөдөн бери чабылган күлүктөрдүн алды келди. Канаттуу жаныбар көкөтөйдүн мааникери чаап келбей качып келди, чуркап келбей учуп келди. Андан чай кайнам убактан кийин ак кула келди, тери чыкпай алкынып. 3-чү болуп Сарала келди. 4-чүсү бай жигиттин Малгара, 5-чи болуп Камбакайдын Көк тулпар. Бу жаныбар чаппай келди, аткан октой жоргосунан жазбай келди. 6-чы болуп Ажыбайдын Карт күрөң, 7-чи Кей кубаттын Товурчак, 8-чи Кыргылчалдын Акборчук, 9-чусу Токотойдун Тораты, 10-чусу Ошпурбайдын Карасур, 11-чиси Калкамандын Караты. Жаныбар 100 чакырым жер жакындык кылып жазылбай келди канаты. Жанайдын жар кызылы 12 элинде. Торум кыздын нар кызылы 13 элинде. 16-дагы Абыке өзү минген жаңыбышты как келтесин олбуй-солбуй теминип 14-кө жеткирди. 15-чи болуп Кутубийдин куласы келди чуратып. Шаан шөкөт менен той таркады. Алмамбет орун алып жайланышты. Орунду алды. Эми очогу жансын деп Манас элинен сурамжылап, атактуу кыз издеп кыргыздын кыйырын кыдырып кетти. Аны билбей калган Алмамбет Манасты издеп, Жакып атага 2 жолу барып таппады. Анан ордого бурду аттын башын. Болсо болбосо да Канышанын үйүндө деп. Ордодогу Карабөрктүн өргөөсүнө келди. Карабөрккө жолугуп, Кан Манас кайда деп сураса, ал эрдин чүйрүп, кел берси чойлуп, көрөр көзүнүн үйүндө жаткандыр да, деди терс толгонуп. Көрөр көзү деген ким? Алмамбет али билелек. Эрке токолу деп Карабөрк өргөөсүнө кирип баратып, кайра кайрылды. Көрө элексиңби жеңеңди? Ал жанагы какчаңдаган кара бет Шооруктун кызы Акылай. Шоодур сулуу Акылай дейт аны. Алмамбет Акылайдын өргөөсүнүн алдына барды. Үйдө киши барбы? Деп заңк этти. Аздан соң уйкулуу көзүн укалап, кулачын кере чиренип Акылай чыкты. Шоодур сулуу дегенде эле бар экен. Атчан туруп киши чакырган бу ким? Үйдө киши жок. Арба жеңе, сен өзүң киши эмессиңби деп күлдү Алмамбет. Али биздин салтты биле элек турбайсыңбы? Бизди катын дейт. Мен баатырды издеп жүрдүм эле.
баатырың байбичесинен чыга албай жаткандыр да. Баштагыдай эмес, быйыл мага жолобойт. Байбичеси башын айлантып койгонбу? Алмамбет сараланы моюнга чаап бурулуп кетти. Кападар кетти. Аттаны кой, катыным бар дегени менен баатыр бойдок эле жүргөн турбайбы деп ойлонуп кетти. Алмамбетке арзырлык кыз табам деп Манас казак кыпчактан бери кыдырып, көңүлгө толоор кыз таппай кайтты. Манас Бакай Алмамбет болуп, Жакып байдын үйүндө отурганда дагы сөз болду. Алма кеми очор бачарлуу кылып коймоюнча кантип тынчалам, деди Манас сөз ичинде. Баатыр, сен өзүң бойдок жүргөндө мага жол жок, деди Алмамбет. Бакай сөз кыябын биле коюп, каткырып жиберди. Кабагын үйрө калган Манас да кечирээк түшүнүп, кошо күлдү карсылдап.